саламатсыздарбы? Эмеси Геошунда программасы. Апрелдин аягында кошуна Тажикстан Кыргызстанга аскери кол салгандан кийин 5 май күнү бийлик Баткен губернатору Өмүрбек Субаналиевди полковник Абдикарим Алимбаевке алмаштырды. Ал бир кезде түштүктө чек-арачы болуп кызмат өтөгөн кийин чек-ара кызматында жетектеген. Жумушка киришери менен ал губернаторлукта эмгектегендердин иш тартибин өзгөрттү. Birinci gün ele жыйын өткөргөндө айттым. Өзүбүздүн биз мекеме жетекчилери иш тартибин өзгөртөлү деп. Обедке чейин кабинетте иштесек, обедтен кийин жерлерге чыгып иштейли деп. Айыл аралайбыз. Электрик болобу, акчалган эмес. Ошо электричестводон эмне маселеңиздер бар? Ар бир үйгө кирип чыгат мисалы үчүн. Паспорттуу стол болобу, үйдүн документтери эмне болот? Госрегистр, например, ошентип үйүбүзгө биз кыдырабыз. 28 апрелде чек-арада чуу чыгып, эртеси аскери кол салуу болор алдында дагы Субаналиев баар жайында болот, абал көзөмөл алдында деп келген. Анын айтымында кошуна мамлекеттер ортосунда достук маанайы өмүр сүрүш керек жана Субаналиев гана эмес, башкалар дагы кошуналар мамлекеттик чек-араны бузуп кирип, бейгапар жаткан элге ок атып, алардын үйлөрүн гана эмес, аскери бөлүк имараттарында өрттөйт деп күткөн эмес. Кошуна тургандан кийин кошунаны мындай абалда ушундай деңгээлде болот деген, может быть, биздин биликтирде ишенбей турган чыгар. Мен деле күткөн эмесмин, себеби ушунча кошуна жашаган адамдардан дагы мындан ары да кошуна жашай турган адам мындай эмеге барбаш керек эле да. Ошондуктан мындай даяргерчилик болгон мурда маалымат түшкөн дейт. Анан кийин ал эме губернатордун бүткүн маалыматын уксак ал биз билбейт элек дейт. Эми чындыгында келгенде жакшы болгон жок. Мүмкүн губернаторго согуш даярдалып жатканы тууралуу маалымат чындап эле жеткен эмес, бирок ал өзү ошондой маалымат чогулткан кызмат түзүш керек эле. Дүйшөмбү шаарындагы элчилик дагы андай маалыматка ээ болбогон сыяктуу. Субаналиевдин айтымында чек-арада окоптор пайда болуптур деген кабар келген жана ал тууралуу ал тажик тарапка билдиргенде Беркилер Субаналиевди тынчытып койгон. Мындай тыгыз иштейли, кошуна достук деген темалардын баарын унутуп коюшту да. Бири-бирин эле эметип эле, анан жана контрабандисттерге эле эмени берип коюшту да. Ошо карт-бланшты. Жанжал чоң чыгып кетет деген информация жок болчу. Көбү жөн эле жалган айтып атат. Билчүбүз дегендей деп. Анткени жанагы окопторду казып атканда, биз алардын баарын сүрөткө тартып, биз өзүбүз таратканбыз. 99-жылы Баткен облусу түзүлгөндө биринчи губернатор болгон Мамат Айбалаев ал кезде кошуна мамлекеттер ортосундагы мамиле чыныгы кошуналардыкындай болчу дейт. Облус губернатору бири-бирин колдоп турчу, бирок акыркы жылдары мамиле бир кыйла бузулуп кеткен. Кошуналар ортосундагы жакшы мамиле түзүү оңой иш эмес, анын үчүн бир топ аракет жумшаш керек жана өзүң дагы ага татыктуу болуш керексиң. Иш байрам сайында жаан жаап, тоо кулап тосуп калды. Суу жыйылып жатат дегенде мен Ферганага звонить эттим, Атабаевга. Ушундай болуп жатыр, бизде вертолет жок, вертолетуңар болсо берип тургула десем, алардын МЧС учуп келди вертолету менен, мен МЧС менен отуруп барып көрдүк. Көрүп анан түшүп, Ферганага келсек чай ичиңиз, андай мындай дейт, жок, мен жеткирип койгула. Машина менен чай ичип, анда машина менен кетеси жок деп, вертолет менен жеткирип койду. Вот мамилебиз кандай. 29 апрелдеги согуш тууралуу кыргыз тарап катуу билдирүү жасаган жок. Анткени мамилелердин келечеги тууралуу ойлонду. Бирок баш прокуратура айрым тажик жарандарына карата кылмыш иштерин козгоду. Баткен облусуна азыр өзгөчө макам берүү иштери жүрүп жатат. Эң негизгиси болсо, жергиликтүү калк өз үйлөрүн сатып же такыр эле таштап салып, башка жакка көчүп кетип жатканын токтотуш керек. Дагы мындан кийинки мамилени бузуп албашыбыз керек. Ошон үчүн бардык нерсени берүүдө, кайрылууда бизде сөзсүз дипломатиялык немени кармашыбыз керек барыбыр. Ачууга алдырганыбыз менен болбойт. Ошондуктан буну кайрылганда дагы биздин кайта кийинки мамилебиз бузулбай турган болуш керек. Переговорлордо. Элдер ал жерден кетпеш керек, элдердин санын көтөрүшүбүз керек. Көтөрүш үчүн ал жерде социалдык институттар, шарттар түзүп беришибиз керек. Жеке турмушун сонун кыла алган биздин жетекчилер элдин турмушун дагы ошенткенге жарай албайт экен. Ошондо саламатта калыңыздар.